учурда коомду мындай руханий майыптык эзип турган кез. Массалык депрессия, стресстеги абалдабыз да. Манастын тегерегинде айрыкча. Бул жерде манасчылар дагы улутчулдар, калыстар курамындагы Түгөлбай Казаков дагы улутчул киши, Гүлзат Алиева ашкере улутчул. Мен либерал катары калыс пикиримди айтайын. Манасчыларды ыйыкташтырып болбойт. Алар деле пенде, кадыресе эле. Алардан биз кандай жаман жакшы нерсеге реакция кылсак, алар деле бир колдун ачуусун бир кол менен баса албай кыңк этирип ийиши мүмкүн да. Менде дагы ошондой кемчилик бар. Түгөлбай Казаков мыкты корифей, талант залкар. Анан ошо кишиге Алиева жазып атпайбы? Манасчылыкка, тарыхка тиешеси жок киши депчи. Күлкүң келет. Маселен бир ал Кудай Таала басып берген мөөр эмес да, сен могул адистикти аласың деп. Айтматовду мисал кылалы. Ал деле адистиги адабиятчы болгон эмес. Ошол сыяктуу эле адамдагы мүмкүнчүлүк жөндөм ар кимде ар башка. Кээсинде тубаса Түгөлбай Казаков сөз баккан, ой баккан, элдик адабиятта анда мыкты билген кишини алдыга салыш мүмкүн эмес да. Анан ошолордун пендечилик катасынын демеле асман жерге түшүп кеткендей трагедия кылып аткан жана Алиеванын жосунуна таң каласың да. Агыстагы кыргыз коомун эки лагерь кылып бөлүп жүргөн аракети, ишмердиги жанагы теңирчилердин аны дин катары каттатыш керек деп, ошо улуттук биздин дүйнө таанымды, улуттук философияны динден ылдый паска такап салганда, бул эң чоң коркунуч. Ашкере улутчулдардын арасында кээде жалпы адамзаттын баалуулуктарын тааныбаган өксүк бар. Маселен мен Түгөлбай экенин айрым ишмердилигине менде ичим чыкпайт. Себеби консервативдүү коомдо андай аксакал кээде төкмөлөрдүн арасында деле туура эмес кеңешке берип койгон моменттерин кулагым чалып калат да. Маселен казактарга барганда антип айтыш керек, мынтип айтыш керек деп мындай отко май тамыза турган кырдаалдачы. Себеби акындар бул рухий элчи болуш керек да. Эки элдин ортосунда ансыздагы Борбор Азиядагы түрк тилдүү элдердин интеграциясын калптай албай келатканыбызда чек аралар турганда биз жүрөктөгү чек араларды жаратпашыбыз керек. Анан кайсы бир улут кайсы башкасынан өйдө турат деген да көз караштарга жол бербешибиз керек. Кыргыз жер планетасында жок калк катары идеализировать эте берип, биз ашкере улутчул болуп кеткенбиз. Анан мен бул боюнча контенттеримди акыркы дагы 2-3 күндө жазап турам. Менин баракчама акпалап туруңуздар, катталып коюңуздар, комментарий жазыңыздар. Мен оңуна да соңуна да тартпай, колдон келгенимче акыл чөйчөгүм жетишинче калыс пикир айтканга аракет кылайын.